Бешеналиев УКМК 2 жолу суракка алганын учурда чет өлкөдө экенин билдирди. Суу Самыр дарыясына агып кеткен депутаттын сөөгү табылды. Караколдо оор абалда ооруканага түшкөн келиндин күйөөсү кармалды. Саламатсыздарбы, эфирде Айтмакчы программасы. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бешеналиев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 2 жолу суракка алганын билдирди. Анын айтымында УКМК кызматкерлери алгач 12 майда Жети-Өгүздө Медайымдар күнүнө карата уюштурулган майрамдык иш-чарага байланыштуу ага суроо берип, видеого тартып алышкан. Бул иш-чарага медайымдар өздөрү 100 000 сом акча чогултканын министр кошумчалады. 14 майда ошол эле маселеге байланыштуу коопсуздук кызматы Манас аэропортунда да аны суракка алып, видеого тартышканын айтты. Бешеналиев Жети-Өгүздө суракка алганда аны эл алдында абдан кемсинтишкенин, кийин Бишкекке келгенде кызматтык машинасынын айдоочусуна ишке чыгууга тыюу салып, машинасын базага токтоттуруп коюшканын, такси менен жүрүүгө мажбур болгонун, аны суракка алгандардын бири менен сүйлөшкөндө өйдө жактан буйрук берилген дегенин айтып берди. Бешеналиев азыр Германияда иш сапарда жүргөнүн, Кыргызстанда 1 июнга чейин болбой турганын ырастады. Чүй облусунун Панфилов районунун жергиликтүү кеңештин депутаты 42 жаштагы Бакир Исқақовдун сөөгү табылып, туугандарына өткөрүлүп берилди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдады. Бакир Исақов 11 май күнү Дарыядагы аралчада калган жылкысын чыгаруу үчүн сууга өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучусу менен чогуу кайык менен түшүп оодарылып кеткен. Жеке чыга албай калган. Аны менен бирге жүргөн куткаруучу сүзүп чыгууга үлгүргөн. Издөө иштеринде өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 20 куткаруучу жана суучулдар кызматынан 5 суучул тартылган. Алар топ-топко бөлүнүп, Суу Самыр дарыясында жана жээктеринде издөө иштерин 11 майдан бери жүргүзүшкөн. Караколдо аялын сабап кыйнаган деп шектелип жаткан адамга карата иш козголуп, өзү камакка алынганын Ысык көл облустук милициясы 16 майда билдирди. Мекеменин басма сөз кызматынын маалыматына караганда 14 майда милицияга облустук ооруканага уур токмокко кабылган 38 жаштагы келин жаткырылганы тууралуу маалымат түшкөн. Бул факт боюнча Каракол милициясында Кылмыш жаза кодексинин 177 беренесинин үй бүлөлүк зомбулук негизинде сотко чейинки териштирүү башталып, аялды 29 жаштагы күйөөсү кызганыштан улам сабаганы маалым болгон. Кийин 138 берене уруп сабап кыйноо боюнча кылмыш иши козголгон. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк Бизон KGZ сайтынан окуй аласыздар.